Assalamu alaikum достор. Доктор Аманбаев кайрадан сиздердин кызматыңыздарда. Бүгүн сиздерге билишиңиздер зарыл болгон маалыматтар жеткиргенге аракет кылам. Андыктан көңүл буруп, акырына чейин угуп коюңуздар. Азыркы учурда ВИЧ оорусу эпидемия катары эсептелет деп айтсам жаңылышпаган болом. Анткени миллиондогон адамдар азыркы учурда ушул оору менен жабыркап келет жана ал кыйратуучу күчкө ээ экендигин дагы белгилеп кетпесек болбойт. Ушул өзүбүздүн аймакта Ош областынын эле ичинде 5000дей ушул ВИЧ оорусу менен ооруган адамдар бар. Демек, бул баарыбызды ойлонууга түртө турган нерсе деп ойлойм. ВИЧ деген бул узартып айта турган болсом, адамдын иммунитетин жетишсиз кылып койгон вирус. Демек, ал кичинекей эле микроорганизм, башка вирустар сыяктуу эле вирус. Аны мен ушул сүрөтүн тарткан аракет кылдым. Бул болсо өзүңүздөр жакшы билгендей граната. Граната эгерде адамга тие турган болсо, колдонулуп, анда адамды жок кылат. Вирусту мен ошол гранатага салыштырдым. Эмнеге десеңиздер, кыйратуучу күчкө ээ. Ал бир түшкөндөн кийин канга кайра толугу менен чыгып кетпейт дагы, адамды улам алсыратып бара берет жана аны толук жок кылганга чейин күрөшөт. Эми ВИЧ менен СПИДтин айырмасын айтып коеюн ушул жерде. ВИЧ деген оору адамга вирус түшкөндөн кийин ал бара-бара адамдын иммунитетин кыйрата баштайт. Жана ал жердеги ST4 деген ошондой рецептор бар. Ошол жерге ошондой рецептору бар клеткаларды жок кылат. Ал болсо Т-хелперлер, моноциттер, макрофагтар болуп эсептелет. Бул адамдын иммундук клеткалары болуп эсептелет. Алар ошол зыяндуу болгон нерселерди жок кылуучу ошондой адамдын организминин ошол иммунитетинин армиясы. Ошол ВИЧ болсо түздөн түз ушул иммундук клеткаларды жок кылуу менен адамды кыйратууга киришет. Эми ушул оорунун даражалары бар. Мисалы, биринчи деңгээл, экинчи деңгээл, үчүнчү деңгээл жана төртүнчү деңгээл. Биринчи деңгээл бул эми гана жуктуруу процесси жана оорунун эми гана билинген көрүнүштөрү. Ал эми экинчи деңгээл ага караганда бир аз иммунитетти көбүрөөк азайтып койгон болот. Үчүнчү деңгээлде андан дагы көбүрөөк, төртүнчү деңгээлде болсо адамдын иммунитети нөлгө түшөт дагы. Ал эми вирустун деңгээли болсо 100гө чыгат. Ошол учурду биз СПИД деп айтабыз. СПИД ошол иммунитеттин толугу менен кыйрашы. Демек, иммунитет жок болгондон кийин адам дагы жок болот. Оору менен күрөшүү мүмкүнчүлүгү калбай калат. Вирус дару таасир этпейт, ал шашылбайт, секин иштейт, бирок өтө таасирдүү болуп, мисалы, көп убакытта таасир этсе дагы ошол кыйратуучу таасирге ээ болот. Мисалы, биринчи иммунитетти 10%, 20%, 30%, 40%, 50% бара-бара 100гө чейин жетет жок кылуучу. Демек, бул жерде айтып кое турган нерсе, эки нерсенин ортосунда күрөш жүрөт. Биз муну менен ооруганыбызда иммунитет жана вирус. Кээде вирус көтөрүлүп кетет, кээде иммунитет көтөрүлүп кетет. Эгерде вирус көтөрүлсө, адам үчүн өкүнүчтүү. Эгерде вирус түшө турган болсо, адам башка адамдардан, оорубаган адамдардан эч кандай айырмаланбайт, кадимкидей эле жашап жүрө берет. Эгерде ВИЧ менен ошол ооруп калган адам аныкталган болсо, антиретровирустук ошол өйдө айтып өткөн вируска каршы дары-дармек колдонулат жана анын натыйжасында вирустун деңгээли нөлгө чейин түшөт. Тагыраагы анализ тапшырган учурда адамдын ошол канынан вирус чыкпайт. Бирок бул деген нерсе вирус жок болуп кетти дегенди билдирбейт. Анткени ал өтө аз өлчөмдө канда жашап жүрө берет. Жана эгер адам дарыны өмүр бою ичип жүрбөй турган болсо, ал кайра өзүн көрсөтө баштайт. Өзүн көрсөтүп, кайрадан адамды жабырката баштайт жана кыйроого алып келет. Андыктан ВИЧ менен ооруп калган адам өмүр бою дары ичип жүрүшүнө туура келет. Бирок бир жакшы дагы жаңылык бар. Негизи эле бир гана ВИЧте эмес, башка дагы көптөгөн ооруларда адамдар өмүр бою дары ичип жүрүүгө мажбур болуп эсептелет. Мисалы, диабет менен ооруган адамдар өмүр бою же инсулин алат, же болбосо канттын глюкозанын деңгээлин азайта турган дары-дармек жүрөт.
гипертония менен ооругандар дагы ар дайым дары ичип жүрүүгө мажбур. Кээ бир жүрөк оорулары барлар адамдар дагы ар дайым дары дармек ичип жүрүүгө муктаж, токтотпой. Жана дагы иштөөнүн желебаzy бар, бул жерде калкансымал без. Ошонун дагы гормондор өзгөргөн болсо, же көбөйсө, же азая турган болсо, алар дагы ар дайым дары дармек ичип жүрүүгө мажбур. Негизи эле азыркы учурда баарыбыз эле дары дармек ичебиз. Бул нерсе биз үчүн адат эле болуп калды, тамактанган сыяктуу эле. Андыктан мындан коркуштун кереги жок деп айткым келет. Бул кадимки эле ошол вирус. Ал көңүл бурбай койсок, көбөйүп дагы көңүл бура турган болсок, ал көтөрүлө албайт, бизге каршы күрөшө албайт. Андыктан кыжалат болбоңуз, эгерде сиз ушул оору менен ооруп жүргөн болсоңуз, кадимки эле жашоодо жашап жүрө бересиз. Бирок бир нерсени айтып коюш керек, эгерде ВИЧ менен аныкталган болсо адамда, дарыгер менен ошол пациенттин ортосунда сыр боюнан калыш керек. Эгер пациент өзүнүн үй бүлөсүнө айтам десе, бул өзүнүн иши. Бирок ал каттоо алынат, сөзсүз түрдө айрым чектөөлөр болот. Ал болсо кайсы бир ошол медициналык башка нерселерди ала турган болсо, сөзсүз түрдө ал жерде маалымат берүү керек болуп калат. ВИЧ менен ооруган адамдан эч качан кан куйганга болбойт. Анткени бул оору кандан жугат. Негизи эле бул оорунун жугуунун 3 түрү бар. Кандан өтөт. Өдөт айтып өткөндөй, эгерде эне ооруган болсо, ал баласына өтүшү мүмкүн. Эгерде убагында дарылоо жүргүзүлбөсө, жана дагы 3-үнчү түрү бар. Бул болсо эркек менен аялдын жыныстык катнашы. Эгерде аял ооруса, эркекке өтөт, эркек ооруй турган болсо, аялга өтөт. Мен муну сүрөттөп көрсөткөнгө аракет кылайын. Биринчи шприцтин сүрөтүн көрүп турасыздар. Эгерде ушул шприцти вирус ошол ВИЧ менен ооруган адам колдонуп, башка адамга колдоно турган болсо, кандан өтүп кетиши мүмкүн. Андан кийин экинчисин көрүп атасыздар. Бул каштын сүрөтү. Эгер адам сулуу болом деп ошол татуаж кыла турган болсо, жана дагы ВИЧ менен ооруган адам дагы татуаж кылдырган болсо, бири-бирине өтүп кетиши толук ыктымал. Андыктан сулуу болгону өтө көп аракет кылбай эле коюңуздар. Ансыз эле сиздер биз үчүн кандай болсоңуздар деле сулуусуздар, татуаж кылдырбаңыздар. Үчүнчүсү болсо, бул ошол татуаж сыяктуу эле татуировка деп коебуз. Татуировка буну аялдар да кылат, эркектер да кылат. Биздин арабызда өтө көп эмес, бирок ушуну менен дагы алектенгендер бар. Андыктан татуировка да кылдырбаңыздар. Дин жагынан алып караганда да бул өтө чоң күнөө экенлиги баарыбызга маалым. Андан кийинкиси хиджама. Хиджама кылганда ошо лезвасы менен кесип, андан кийин банкаларды коет. Ушул учурда дагы ооруну жуктуруп алуу толук ыктымал. Андыктан хиджама дагы кылдырбай эле коюуну сунуштайм. Анткени бул нерсе балким эффектиси бардыр, бирок коркунучтуу жагы дагы жок эмес. Андан кийин ооруган адамдан ошол соо адамга кан куйган учурда дагы ошол ооруган ВИЧ менен ооруган адамдан соо адамга кан куюлуп калса, билинбей өтүп кетиши толук ыктымал. Анда дагы кылдат болуш керек. Андан кийин дарыгер эгерде өзүнүн ишин өтө жакшы аткарбай, аспаптарын тазалабаган болсо, мисалы тиш дарыгеринин аспаптарынан дагы жугуп калышы мүмкүн. Башка дагы ошол аспаптарын иштей турган дарыгерлер дагы өзүнүн аспаптарын, ошол медициналык каражаттарын ар дайым таза сактаганга аракет кылыш керек болот. Ага кошумча энеден балага өтүү мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде ал өз убагында дарыланбаса, жана дагы өйдө айтып өттүм, жыныстык катнаш аялдан эркекке, эркектен аялга өтүшү мүмкүн. Эгерде ВИЧ менен ооруган адам бири-бири менен ушул жыныстык катнашка барып калган болсо, соо адамга ушул оору жугуп калуу толук ыктымал. Оорунун жугуу жолдору ушул гана, башка эч кандай жол жок. Андыктан кабатыр албай эле коюңуз. ВИЧ менен ооруган адам таанышыңыз бар болсо дагы, аны менен көрүшпөй коюу, алыс болуу деген сыяктуу нерселерди кылбай эле коюңуз. Кайра аны социумга, элдин арасында көбүрөөк кошконго аракет кылыңыз. Өзүн жакшы сездирүүгө аракет кылыңыз. Анткени ал коркунучтуу оору эмес. Болгону ошол кан менен кылынган аракеттерди дагы бир аз көңүл буруу керек болот. Жана дагы айтылбай калган эмнелер калды. Дарылоону айттым. Ретровирусту өмүр бою, ошо ретровируска каршы өмүр бою дары дармек ичип жүрүүгө туура келет. Жана дагы кайсы учурда бул оору билинет? Негизи бул ооруну аныктоо үчүн өтө көп күч жумшаштын кереги жок. Болгону анализ тапшыруу керек болот. Бирок эч ким мен ушул оору менен ооруйм деп ойлобойт. Ушул жери өкүнүчтүү. Андыктан эгерде мисалы
кайсы бир дарыгерлерге сунушум, эгерде кайсы бир пациентиңиз 10-15 күндүк дарылоодан кийин дагы толук айыгып кетпесе, көп убакыт бою дене табы түшпөй жүрсө, бир жылда 1-2 жолу бир оору менен кайра ооруса, мисалы пневмония менен кайра ооруй турган болсо, өтө көп убакыт бою кулагынан ириң агып жүрсө, жана дагы ушул сыяктуу өтө көп оорулардан айыкпай, сепсис болсо мисалы, ошол оорулардан айыкпай жүрө бере турган болсо дагы сөзсүз түрдө ВИЧке бир текшертип койгон абдан жакшы. Бул дарыгерлерге сунуш болду. Ал эми жөнөкөй элге сунушум болсо, төмөнкүдөй, эгерде сиз эркек адам болсоңуз, аялыңыз менен гана болуңуз. Эгерде өтө күчтүү болсоңуз, 2 аял алууну сунуштайм албетте. Анан дагы чет өлкөдө жүрүп келген учурда, эгерде өзүңүздө күмөнүңүз бар болсо, бир анализ тапшырып койсоңуз абдан жакшы болот, жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн. Жана дагы аял адамдарга сунушум, сулуу болгону ошол татуаж жасатпай эле коюңуз, татуировка да кылдырбаңыздар. Жана дагы балдарыңыздарды кандайдыр дарылоо ыкмасын алдырган барганда, шпристин ошол бир гана жаңы шпристин колдонулганын ар дайым көзөмөлдөңүздөр. Балким шалаакы аз болсо дагы учурап калышы мүмкүн. Ошол медициналык ушундай иштеген мейдайындарды эзби ушундай болуп калышы мүмкүн. Өтө сейрек болсо дагы ошону дагы кокустук болуп өтүп калышы мүмкүн. Ошол шприц аркылуу башка адамдын эмес, сиздин балаңызга. Андыктан ушул нерселерге көңүл буруп коюшуңуздарды өтүнөм. Жана дагы кошумчам, кыжалат болуштун кереги жок ооруган адамдарга. Бул кадимки эле башка оорулар сыяктуу эле оору. Эгерде анын тизгинин колго ала турган болсоңуздар, сиздер үчүн эч кандай коркунуч жок, өмүр бою жакшы жашап жүрө бересиздер. Болгону анализ тапшырыш керек болот. Эгерде сиз өзүңүзгө күмөн кылып анализ тапшырганда чыкпаган болсо, 3 айдан кийин дагы бир тапшырып койсоңуз жакшы болот. Анткени ал биринчи жукканда билинбей жүрүшү мүмкүн кыйла убакытка чейин. 3 айдан кийин жана 6 айдан кийин дагы бир тапшырып койсоңуз абдан жакшы болот. Эгерде кандайдыр бир менен контакт болуп калып, кыжалат болуп калсаңыз, денеңиздин ачык жери, кесилген жерине ошондой кан тийип калган болсо, аны сыгыштын кереги жок. Болгону таза жууп туруп, сабындап жууп туруп, тезинен дарыгерге барыш керек жана ситуацияны түшүндүрүш керек. Жана ошол учурда сизге өзүнүн туурасын ушул дарыгер, ар бир дарыгер сизге айтып бере алат кандай кылыш керек экендигин. Андан кабатыр албасаңыз дагы болот. Жана дагы кошумчам, эгерде сиздин жубайыңыздан же болбосо күйөөдөн же аялдан ушул вирус чыгып калган болсо, көбүнесе ажырашып кетишет. Бул учурда айта турган нерсе, эгерде көп убакыттан бери жыныстык катнаш боло элек болуп, андан кийин аныкталган болсо, күйөөңүздөн мисалы ажырашканга эч кандай сизге тоскоолдук болбойт. Анткени бул жерде сиздин эч кандай күнөө коюлбайт деп ойлойм. Моралдык жактан алып караганда, эгерде сиздин күйөөңүз менен көп убакыттан бери жыныстык катнаш кылып эле жүрөсүздөр, жана күйөөңүздөн кокустан ошол диагноз коюлуп калды, эми сизге ажырашып кеткенге эч кандай себеп деле жок. Анткени оору сизде дагы уже бар болушу мүмкүн. Андыктан текшерилиш керек болот биринчи сиз тараптан дагы. Жана дагы күйөөңүздү өтө сүйө турган болсоңуз, сизден ошол вирус чыкпаган болсо, ажырашпай жашай берем десеңиз, ошол сизге жуга эле ошол вируска каршы дары-дармектер берилет. Ошонун натыйжасында сиз өмүр бою күйөөңүз менен дагы жашай бересиз, жана дагы оору менен дагы ооруп калуу мүмкүнчүлүгүңүз нөлгө тең болот. Эгерде сиз алдын ала ошол вируска каршы дарыларды иче турган болсоңуз. Ушул негизинен бүгүнкү сиздерге жеткиргим келген маалыматтар. Өтө кылдат болуңуздар, баардык нерсеге көңүл кош болбой жүрсөңүздөр, сиздер үчүн буюрса баары сонун болот.